Почему сбил сотрудника? Я не заметил. Почему Бишкекте скутер айдоочу патрулдук милиция кызматкерин сүзүп кетти. Бишкек шаарында скутер айдоочусу патрулдук милиция кызматынын кызматкерлеринин токтоо талабын аткарбай бир кызматкерди сүзүп кеткен. Бул тууралуу News KG редакциясына Мирлан Талайбеков билдирди. Видеодон көрүнүп тургандай сүзүүдөн кийин кызматкер болжол менен 4 метрге ыргып кеткен. Кийинчерээк скутер айдоочусу болгон окуя үчүн кечирим сурап, жол кыймылынын бардык катышуучуларын жол эрежелерин так сактоого жана жол кайгоол кызматынын талаптарын аткарууга чакырды. Если вы не хотите соблюдать законные требования, мы вас научим. Вы сотрудника сбили, вы меня сбили. Я не заметил. Вы коллегу моего сбили. Я попросил вас остановиться, всю колонну. Вы меня переехали. В последующем вы моего коллегу переехали. Здравствуйте, уважаемые жители Кыргызстана. Сегодня примерно в 1:30 произошел инцидент. Получается, меня остановили сотрудники милиции. Я не подчинился и случился наезд. У всех народа Кыргызстана прошу извинения, и у сотрудников милиции со всех прошу извинения. Призываю всех водителей и также водителей скутеров не нарушать правила ПДД. Я больше не буду повторять таких движений и не буду нарушать правила ПДД. А также уважайте сотрудников правоохранительных органов. Хотел призвать водителя автотранспортных средств, если вас мы останавливаем, сотрудники, просим подчиниться нашим первым требованиям. Пожалуйста, подчиняйтесь первым требованиям сотрудников при исполнении. Останавливайтесь, когда вас просят вовремя. Прошу вас не пренебрегать всем нормам, а также правилам дорожного движения. На данный момент этот наезд обошелся без каких-либо серьезных травм. Моего напарника, это произошло, вот здесь падает, и примерно метра 4, по-моему, 5. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Маска шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. 9 ай мурун төшөлгөн асфальт кайрадан оңдоого муктаж. Горький жана Ауезов көчөлөрүнүн кесилишиндеги жол тилкеси кайрадан оңдоого муктаж болуп турат. Бул тууралуу Жаран социалдык тармакка жарыялаган видеосунда билдирди. Анын айтымында бул жерге асфальт каптамасы болгону 9 ай мурун төшөлгөн, бирок азыртан эле жолдун бетиндеги жабуунун бузулуп, чуңкурлар пайда болгону байкалууда деген видеонун автору. Достор, бул Горький Ауезова кесилиши. Бул жакта ямаларды көрдүңүздөрбү? Машиналар кантип өтүп атат. Барды бул жол мурунку жайы салынган болчу. Мындай 1 жыл өткөн жок. Азыр дальше дагы ямалар бар да. Эрин сайсың. Бул жол 8 айга жеткен жок, бирок жол баары ямалып бүттү. Моолар карагыла да. Баары. Не деген жолдор? Машиналар ушинтип встречка чыгып, айданга муктаж болуп калып атат да. Яма, эрин сенис, тукта кара. Көрүнбөйт. Машина бузулат да мындай жерден. 8 ай болгон жок, элестеткиле. 9 ай болду, Точнее 9 ай эле болду, болбосо ушундай. Ужас. Украина Путин сунуш кылган 9 майга карата ок атышууну токтотуп турууну четке какты.
Зеленский 9 майда Путиндин 3 күндүк элдешүү сунушун четке кагып 30 күндүк ок атышууну токтотууну талап кылды деп билдирет Интерфакс Украина. Эмне үчүн 30 күндүк ок атышпоо керек? Анткени 3, 5, 7 күндүн ичинде эч нерсе боюнча макулдашуу мүмкүн эмес, деди Зеленский журналисттер менен болгон маегинде. Украинанын президенти ошондой эле өлкө 9 майда Москвага парадка келе турган дүйнөлүк лидерлердин коопсуздугуна кепилдик бере албайт деп билдирди. Москва өзү конокторго каршы кандайдыр бир чараларды көрүп, бул үчүн күнөөнү Украинага жүктөп коюшу мүмкүн, деди ал. Пәтерлерин сатып, Бишкекте ири алдамчылыкка шектелгендер кырмалды. Бишкекте ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип, 38 жана 47 жаштагы жарандар кырмалды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалымдалгандай, милицияга февраль айында арыз түшкөн. Арыз ээси шектүүлөр ишеничине кирип, каладагы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөгү батирлерин сатып жибергенин жана ошондой эле унааларын тартып алганын айткан. Жабырлануучу 75 миллион 527 миң 733 сом зыянга учураган. Факт алдамчылык менен кылмыш иши козголгон, алар кырмалып 2 айга камакка алынышты. Булак Суперкежи. Орусияда мышык 2 аялды балконго камап салган. Биробиджан шаарында 2 аял мышыктын айынан куткаруучуларды 1 сааттай күтүүгө аргасыз болушту. Бул тууралуу орус басылмалары жазышты. Маалыматтарга караганда, көп кабаттуу үйдүн 4-кабатындагы батирдин ээлери балконго чыкканда мышык эшиктин туткасын бурап бекитип салган. Алардын жардамга чакырган кыйкырыктарын кошуналары угуп, куткаруучуларды чакырышкан. Окуя болгон жерге куткаруучулар барышып, батирдин андан соң балкондун эшигин ачышып, үй ээлерин чыгарышкан. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар, өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.